Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан базары жоқ каналы. Бүгін 20 август 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шары Дордой Моторс Құдайберген базарына жақын жерден сатылушы бір үй көргізмекшімін. Бірінші болып бару жолын түсіндірейін. Қазір мен тұрған жер Ден Сяопин жана Патриция Лумбы көшесінің кесішіне тұрам. Сіздер ушул жерден түс түшөсүздөр. 3-ші көчөдөн Садыгали көчөсүнө солго бурулсаңыздар, Садыгали көчөсү 49-директе сатылуучу үйү жайгашкан тугандар. Көпчүлүгүңүздөр билген автомир дүкөнүнүн жанынан сол тарапка карай жүрөсүздөр. Анан бул жака келген көптөгөн маршрутка, машина, троллейбус, автобустар бар. Тугандар шаардын бурч башына ошолор менен кайра кенен бара аласыздар. Жана айткандай Дордой Моторс Кудайберген базары жана бир аз чыгыштыра жүрсөңүздөр Шлагбаум Ош базарларда жакын болуп калат. Мынакей тугандар келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө келип өзүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле батыш чек араныкей бул жерден башталат. Чыгыш чек арасы бул жака чейин жалпысынан жерин 400 соток тугандар. Так, мынакей дарбаза, электр энергиясы бар, суусу бар, канализация, центральный природный газ бар экен. Жолдор орто кеңдикте бул жакка карасаңыздар. Патриция Лумбы Кудайберген базары, бул жакта Дордой Моторс базары. Бул жактан чыксаңыздар, Садыгалиева көчөсү. Бул жактан деле Кудайберген базарына жана чоң Ден Сяопин көчөсүнө чыгып кете аласыздар. Так, эмне маалыматы? 3 фазалуу электр энергиясы бар экен. Так, жолдор орто кеңдикте и андан ары мектептер деле жакын жерде бар экен тугандар. Бул короосу бул жактан кей гараж. Негизинен гараж ушундай киргенге эле салынган. Алып салсаңыздар жериңиздер андан да кенен эле көрүнөт. Бул дорто гаражда. И бул жакта тугандар үй 3 бөлмөдөн турат. Азыркы учурда квартиранттар жашаганына байланыштуу мен ички тарабын көргөзө алгам жок. Ички бөлмөлөрү жабык экен. 3 бөлмөдөн турат тугандар жана бул жакта дагы кенен жер. Эгер бул үйдү бузуп төрүнөн үй салам десеңиздер, мынакей бул жакта дагы мынакей үй салганга кенен жери бар. Так, дагы эмне маалыматты? Үй салганча анда бул жакта жашап турсаңыздар болот, 3 бөлмөлүү үй тугандар. Анан так, бул батыш чек арасы. Үй тугандар көчө тарабынан мындайынан чек арасын көрдүңүздөр, көчө тарабы бир аз кенен ары жакка карай, бул тарап могу жерге чейин болуп калат. Үй пол дома тугандар. Үй пол дома. Үйдүн тышкарындагы жатканага чейин мынакей тротуар куюлган. Ошундай болгон 4 соток участок, кызыл китеби, техпаспорттар, бар документтери бар экен. Алсаңыздар сразу эле өткөрүп берем дейт үй ээси. Дагы эмне маалыматы? Мектеп сайтары жакын жерде бар. Үйдүн ички табанын негизинен көргөзбөсөң, ушинтип бат эле маалымат бүтүп калат. Участоктарды көргөзсөйүн да, андан соң баасын айт. Эйлердин номерин сиздерге айтайлы. Төрүндө жаңгак багы жана чек араларында кей байкалып эле турат. Бул жака чейин. Так, бул үйдүн баасы 46 000 доллар сурап тур иелери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга эсетел деп калдырам, жана сүйлөшүп барыңыздар, сүйлөшүү болот. Анан дагы достор менен, группалар менен бул видеоңузду бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес менен коштошом тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.